Балдарды тарбиялоодо дагы бир көйгөй. Көп ата энелер балам укпайт же балам көкпейт же балам мындайдан тыйылбайт, арыздануулар көп. Мындайча айтканда бала дагы проблеманы заматта кантип өзгөртөм дейт. Бирок ошол натыйжа, ошол абал бала дагы азыркы көйгөй кайдан келип чыкты, ушунчалык деңгээлге жеткенге кандай себептер болду, ошону алдын алуу деген жок. Баягы кийимин кийгизет, курсагын тойгузат, таштап коет. Анан качан проблема көп ашып жарылайын деп калганда айтат. Медицина илиминде дагы белгилүү эреже бар. Бул көп нерсеге жалпы эреже. Сактануу, профилактика жакшыраак дарылануудан дейт. Оорунду эле алдын албаса, убагында дарылабаса, өрчөп, күчөп кетсе, кийин дарылаш кыйын болот. Мына ошондой эле тарбияда дагы алдын алып кичинекей кемчиликти көрөт, туура эмес кадамдарга баратканы байкалса, ошол жак адат болуп калбасын, ошол проблема калып калбасын деп алдын алып балага тарбия берүүгө ата эне көңүл буруш керек. Мына ушул дагы эң чоң себептерден балдардын чоң проблемага түшүп калууда, алдын алууда. Бирок көп ата энелер мына ушул нерсеге жеңил карап же кош көңүл кылып таштап коет. Качанга чейин болору болуп, бою канып, балага адат болуп, сиңип, чоңоюп кеткенге чейин. Белгилүү нерсе бар. Мисалы, адам эмнени эксе ошону алат. Тикенек эгип коюп туруп, жүзүм алам деген туура эмес. Керек болсо өсүмдүктү эле караңыз. Бир нерсе эктиңиз, чырмок каптайт, чөп каптайт. Ошолорду куткарбаса, алдын албаса, ал өспөйт эч нерсе. Ошондой эле балдарды дагы көңүл буруш керек. Кээ бир учурда Алла сактасын, өзүбүздүн кош көңүлдүгүбүз, туура эмес таштап салганыбыз кийин чоңойгондо балдар бизге бир жаза катары Аллахтын аманатына кош көңүл кылгандыгыбыздан, куткарбагандыгыбыздан, туура талим тарбия бербегенибизден ошолордун кайгысына сарсанаа болуп, бүкүтүккү болуп кыйналабыз. Дуа кылабыз да, Аллах Тааланан өзгөрүүсүн, аларга тауфик, жакшылык, ийгилик сурап. Мына себебин алуу деген ушундай да. Тобокел кылып Аллах Таалага таянабыз, дуа кылабыз, суранабыз, жана ошондой эле себептерди аткарабыз. Дуа кылып эле отуруп калбастан. Ибн Кайым рахимахулла айтат, кимде ким балдарын таштап кое турган болсо, алдын алып, талим тарбия бербестен, адепти үйрөтпөстөн, ал балдарына өтө чоң зулум кылды, зыян кылды дейт. Себеби балдардын жаман жолго түшүп кетиши, бузулуп кетиши бул ата эне тараптан болот. Ошолордун кош көңүл таштап койгондугунан дейт. Жаш балдардын кичинекейинде бир нерселерди үйрөнгөнү ташка тамга баскандай. Адаттар, жаман нерселер жаш кезинен пайда болот. Ошон үчүн ата эне зерек, акылдуу болуп, жаман нерселердин булагын билип, ал нерседен кантип сактаныш керек, кантип сакташ керек, алдын алып туруш керек. Ошон үчүн дирхамун фил викоя хойру мин альфи миллион илаж. Мындай сактанууга аз гана акча, мейли 100 сом кетсе деле алдын алууга ошол жакшыраак дейт да, кичине сарптап коюу. Миллион сом берип дарылагандан көрө. Алдын алуу, профилактика кылуу, сактануу деген медицинага гана тиешелүү эмес. Бул балдарыбыздын тарбиялоо. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам да ушул нерсеге көңүл бурган. Кээ бир жаш балдардын балагатка жете элек кезде аялдарга карап, назар көп салып калса башын буруп коюп, туура эмес эмелерди көрүп калса алдын алып, сол колу менен жеп атса оң колу менен жетирип, балдарды 7 жашка намазга үйрөтүп, 10 жашка келгенде төшөктөрдү бөлүп, мунун баардыгы ошо профилактика, алдын алуу. Анан бала өзүнүн акыл эсине келет, эрезеге жетет, анан өзү мээси менен түшүнүп алат деп ата эне таштап койсо, жүрөгүндө хидаят болсо өзү табар, хидаят жазылбаса калар. Андай болбойт. Дуа кылуу менен эмнени жакшы деп көрсөк, жакшылыкты алдын алып көргөзөбүз. Эмнени жаман деп көргөн болсок, жамандыкты дагы алдын ала эскертип көргөзөбүз. Жөн эле балдарды таштап коюу бул эртең ушундай бир проблемага алып келет. Бир адаттары, эч нерсе үйрөнгөн жок да. Алдын ала турган нерселер эч нерсе көргөн жок. Сакталган жок алар. Бош таштап салган, кур таштап салган, кош көңүлдүк менен, кайдыгерлик менен. Бул тарбия дегенде өтө бир күнүнө убакыт бөлүп мен иштебейинби деп мун менен отуруп калыш эмес. Тамак ичкенде, отурганда аз убакыт болсо да көңүл буруп, жакшылыкты, аларды зериктирбестен, жадатпастан акырын көргөзүп, парасат менен көңүл буруп, алардын акыбалына, абалына, кандай жакка кетип баратат, бир проблеманы көрсөңүз, ошонун үстүндө таштап салбастан,
алдын алуу. А бизде качан кайрылат? Качан проблема түшүп, ал ата энеге жакпай, тоскоолдук жаратып, кыйналып баштаганда кантип мен муну өзгөртөм дейт. Бул кош көңүл таштап койгондун натыйжасы. Ошонун мөмөсү. Ал нерсе мындай заматта чыгып калган жок. Азыр эле пайда болуп калган жок ал. Ал көптөн бери ата эненин мамилесине карап, тарбиясына, мамилесине карап, ошодон өнүгүп, өөрчүп келаткан нерсе. Жүрөк деле ошондой карасаңыздар, жүрөктү дагы сактап, алдын албаса, жүрөк күнөө кылып, тоо кылбаса, кайтпаса, истигфар кылбаса, жүрөк карайат. Карайганда ал бир эле күндө болуп калбайт. Адамдагы жаман мүнөз, жаман кылык, жаман адаттар. Ал тепкич болуп, этап болуп келген. Мисалы балаңыз деле, Аллах сактасын, мектептен бир жаңы ручканы алып келип калса, көңүл буруп, башка ручка экен. Бир күнү тетрадь алып келсе, ага деле көңүл бурбайт. Бир күнү бирөөнүн телефон алып келсе, ага деле көңүл бурбайт. Анан баягы айтат го, жумурт курдайт, ушинтип барган чоң уруу болуп чыгат. Алдын алган жок, эскерткен жок. Балким кээ бир ата энелер, ай сен кыйын экенсиң, каяктан таптың деп деле коюшу мүмкүн. Ал эмнеге? Ал баланы бандит болууга, аферист болууга, бирөөнүкүн уруксатсыз алба, бул каяктан алдың бул буюмду деп убагында туура реакция кылып, баланы эскертип, алдын алуу деген жок. Туура эмес кадам көрсө көз жумган, жакшылыктарды көргөзүп, алдын алып көргөзгөн эмес, жамандыктарды көрүп, ал нерседен тыйып, эскерткен эмес. Мына ошентип бала чоңойот дагы бир күнү ата энеге чоң проблеманы жаратат. Аллах сактасын. Тарбияда бул бөлүм ал-викоя, алдын алуу эң чоң себептерден балдардын жакшы болуп калышына. Алла Тааламдын бизге көргөзгөн багыттары, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын багыттары бүт викоя, көп аябай. Тозоктон сактануунун жолдорун, жакшылык жолдун көргөзүп атат, жамандык жолдордон тыйып атат, эскертип атат. Хадистер бүттү ушул эскертүү алдын ала. Биз дагы ошо балдарга акты ак деп, караны кара деп, жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп алдын алып көргөзүү деңгээлине жараша 7 жашта башкача, 10 жашта башкача, 13 жаш балагатка жеткенге чейинки абалга чейин ата эне бүт этап менен жамандыктан тыйып, жакшылыктарды көргөзүп алдын алуу керек.